Dagы bir mesele, bul da aябай көп суралат элде. Карыз алып бербеген адамдар көп болот. Карыз алып алат да бербей жүрө берет. Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Matalul ganiyyi zulmun" деген. Matalul ganiyyi zulm деген ошол бай адам бирөөдөн карыз алып бербей жүрө берсе, бул залым деген. Zulm кылып атат деген. Акчасы бар, шарты бар, бербейт. Шултуп айтып жүрө берет, барасын бербейт, айтасын бербей жүрө берет. Ушул учурларда кантип акчаны өндүрүп алса болот дейт. Биз энди ушул маселеге аябай көп суралат. Бүгүнкү күндө заман муамалада аябай элдер бузулду. Мамиле так адамдар өтө аз да. Ошон үчүн акчаны берген, кийин барып ала албайсың. Ханафи мазхабында негизи мен жинсихи болсо алса болот. Биринчи маселе. Мен жинсихи дегени ошол нерсенин өзү болсо, же ошол сыяктуу нерсе болсо, анда тиги адамдан өзүңдөн берген карзыңды өндүрүп алсаң болот. Мисалы, машина бергенсиң карызга, ал бербей жүрөт. Карзыңды да бербейт, эчтеке кылбайт. Машинеңди тартып алсаң болот. Жылкы алган карызга сатып алган дейли, бербей жүрөт акчасыны. Анда эмне кыласың? Андан жылкыны тартып алсаң болот. Же болсо акчасы бар, карызга алган акчасы бар. Аны барып туруп, иштеп аткан жеринен, дүкөнүнөн, же ишинен барып туруп акчасын алсаң болот. Өзү бербесе тартып алсаң болот. Бирок тартып алганда ага зулумду кылбаш керек. Түшүнүктүбү? Ага зулумду кылып, аны уруп, токмоктоп, акарат кылып андай кылбаш керек. Ага түшүндүрүп эле, мен акымды бер, менин акым деп алган акысы бар. Түшүнүңөрбү? Мен жинсихи болгон учурларда. Акча бердиң, акча алып атасың, машина бердиң, машина алып атасың дегендей. Бирок кийин мутаахирин уламалары, Ханафи мазхабтагы мутаахирин уламалары мен гайри жинсихи, өзүдөн башка жинс болсо деле акысын өндүрүп алса болот деген бүгүнкү күндө. Берген нерсең жоголуп кетти. Акча бергенсин акчаны бербей жүрөт. Же буюм бергенсин буюм бербей жүрөт. Ал жоготуп берди. Бирок башка буюму бар анын. Анын үйү бар, жери бар, дагы бир кымбат баалуу нерсеси бар. Ошону тартып алып, өзүңдүн укугуңду, акыңды алсаң болот, уруксат берет. Мен гайри жинсихи болду, бул дагы зарылчылыкта уруксат берилет. Түшүнүңөрбү? Карыз соогу да көп, бирок бербесе шариятта ушинтип өндүрүп алган укугу бар, акысы бар. Түшүнүңөрбү? Өз убагында бербейт, айтсаң да бербейт. Бул эми шарты болуп туруп бербеген адамдардыкы, түшүнүп алгыла. Эгерде экинчи тараптын шарты жок болсо, мадюнун, анда күтүш керек. Аны күтүш керек, ага жардам кылыш керек, аракет кылып ошол акыбалдан чыгарышка аракет кылыш керек. Ал эми жыргап эле жүрөт, шарты бар, бирок бергиси келбейт, жалкоолук кылат, залым, анда залым адам аны бербесе, мен гайри жинсихи болсо деле акчаңды анан өндүрүп алсаң болот. Башка буюмду тартып алып, өзүңдүн акыңды алып, артып калса, артып калган акчасын кайтарып бериш керек. Түшүнүңөрбү? Бул дагы бүгүнкү күндөгү аябай көп колдонуучу маселе.